Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инилер жана диндеш бир туугандар. Бүгүн Рамазан айында биздин Кыргызстаныбызда колунан келишинче салым кошкон аксакал абабыз 75 жаштагы Абаз Кабаев абабыздын үйүндө коноктобуз туугандар. Андыктан бул абабызды тааныштыра кетсем, Жалал Абад областы Ала Бука районунун тургуну, ушул жерде чоңоюп, ушул жерде мээнет кылып, ушул жерде 40 жыл машина айдап, водитель болуп, элине, жерине кызмат кылган аксакалдын үйүндө конокто отурабыз туугандар. Урматтуу туугандар, бул үйгө конокко эмне үчүн келдик? Бул үйгө келгенибиздин бирден бир себеби бул абабыз ушул жаштыгынан өзү ушул таланты бар, ушул талантты сактап жүрүп, китеп түрүндө түшүрүп, ушуну бизге кенен айтып берет. Азыр сөздү өзүнө беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ага? Кош келипсиң, Нурланым. Жакшысың ба? Ден соолугуңуз? Бала чака, неберелер? Кудай шүгүр, бардыгыбыз тынч элди катары жатабыз. Рамазан айында бардык кыргыз элиме тынччылык, бакчылык, молчулук, токчулук каалайм. Туткан орозобуз кабыл болсун бардыгыбыздыкы. Эң негизги жерибиз тынччылык болсун. Рахмат. Аба, эми сөздүн башын баштай берсек, сиз ушул китеп жазганга эмне түрткү болду? Жаштыгыңыздан ушул сизде илхам бар беле? Ооба, жаштыгым эле бар эле. Мектеп партасына эле мен ыр жазганга, проза, кара сөз түрүндө жазганга аракет кылчумун. Анан мынагу адабият, тарых жакшы көрчүмүн дагы. Тил айрыкча ушу өзүбүздүн тилибизди анан кийин бул жалаң бешке окучу элем. Тарыхты анан Мектеп учурунда эле. Мектеп учурунда эле ошо мектеп партасында жакшы окучу элем. Анан орус тилди да жакшы билчүмүн. Орус тилди жалаң 4-5 окучу элем. Мен эми баягы 1948-жылы Аксы районунун Тегене айылында туулганмын. Анан жашыбыздан атабыз дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин анан апабыз бул жака Таяке журтубузга алып келе берген. Анан мен бирок Ала Бука району? Ала Бука районуна көчүп келгенбиз. Тайке жак. Таяке жак. Анан мен бирок Ала Букада окубай калдым, себеби мен Кербен мектеп интернатында окуп калдым. Жатак мектеби деп айтылчу эле. Ал ошол убакта Жунай Мабуланов агай кийин жазуучу болуп кетти. Ошол киши мектептин биздин жатакхананын жатак мектебинин директору эле. Анан ошол жерде окуп жүрүп 1963-жылы 8-классты бүттүм. Бирок 9-класска окуй албай калдык, себеби ол 8 жылдык болуп калды. 9-классты жоюп ташташты. 8 жылдык болуп калган эсебинен биз окуй албай калдык. Анан классташтар туш жака тарап кеттик. Бирок 9-класстан 10-класска көчкөндөр кийинки жылы ошол 10-классты бүтүрүп аттестат алып кетишкен. Ал убакта 8-класста күбөлүк берчү эле дагы, 10-класста аттестат берчү эле. Анан мен ошол менен окуй албай калдым да, кийин анан ошол 63-жылы мен дагы Ала Букага келип, шофер Жалал Абадка барып шоферлук курсту окуп, анан Советтик армиянын катарына жөнөп кеттим. Ал жерде кызмат өтөп келдиз. Кызмат өтөп келдим. Кайсы жерде, кайсы шаарда болдуз? Мен Афганистан менен Түркмөнстандын чектешкен жери Кушка шаарында болдум. Эң эле түштүк эстирдин түштүк точкасы эле. Ошо чек арада болдук. Анан ошол армияны бүтүп келгенден кийин анан район бөлүнүп калды. Аксы районунан ал убакта Жаңы Жол району эле Аксы району. Ала Бука районунда мурун кошулуп кеткен эле да. Кайрадан бөлүнүп чыккандан кийин анан ошо райондук айыл чарба бирикмесинде шоферлук кылып калдым. Андан кийин райондук автобазада иштедим. 20 жыл райондук автобазада иштедим. Андан кийин 15 жылча райондун электр тармактар ишканасында иштеп, анан 2008-жылы эс алууга чыктым. Эс алууга чыккандан да жөн жүрбөй, тиги райондук айыл акыйкаты гезитинде кабарчылык милдетти аркаладым 6 жылча. Машалла. Караң, ушул армияда кызмат өтөп жүргөнүңүздө да ушул барактарга түшүрүп жүрдүңүз беле ушул заттарыңызды? Ооба. Ушул баягы мекенге болгон сүйүү,
ырларды жазып, күндөлүк түзүп, ооба. анан 2 жыл катары менен биз Казакстанга эгин ташыганга ошол жакта жүрдүк, жайын күз, кеч күзгө чейин. Ошол жерде ушу кыскасы ушу бирге кызмат кылгандардын бардыгына мындай ырарынап дегендей, өзүм оюма чыккандарды арнап ушу кичине эч кимге көрсөтпөй уялчу элем да, бирөөгө көрсөткөнгө уялчу элем. Анан өзүм да кол тийгизгенден коркчу элем да. Ушундай бир неме бар эле менин. Эми китептериңизге келсек аба. Ушул китептериңизди мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү күндө технология өнүккөн заманда жашап атабыз да. Ушул технология өнүккөн заманда ушуну туура жакка пайдалансак жакшы болот. Мына ушинтип абаларыбызды дүйнөгө таанытсак, эл журтубузга таанытсак болот. Мекендештерибизди, жалпы мекендештерибизди ушул интернет аркылуу жакшы жагын көрсөтсөк болот да. Бүгүнкү күндө бир китеп окуган адам өзү аз көрүнүп калды. Мен Москвада көп жыл жүрүп калдым, бир 3 жылдай абазага. Москвада ошо метродо барасызбы, автобуста кетесизби, троллейбуста кетесизби, орустун эски чалдары, баягы Союзду көргөн чалдар газета, китеп колунан түшпөйт да. Метрого чыгып калсаңыз, жаштардын колунда телефон, планшет, компьютеруна чейин көтөрүп алган да. Бирок ошо аксакалды илгерки Союздун адамдары менен азыркы жаштарды салыштырып көрсөңүз, кимиси билимдүү десеңиз, илгеркилер билимдүүрөөк болуп эсептелип атат да. Анткени китеп карабай атат. Китеп окуган сайын адамдын мээзи өсөт экен да. Мен да көрүнгөн жерден китеп топтой берип, үйдө китебим көбөйүп кеткен. Бул китептерди кайсы жылдары чыгарып баштадыңыз аба? Эми бул мындан мурун дагы бир китебим бар эле. Белестен берген. Негизи 3 китептин авторусу. Негизи 3 китептин автору болдум. Мындан мурункусу эң биринчи чыгарган китебим Белестен берген белегим аттуу китеп болчу. Ал да чакан, чөнтөккө салып жүрөт китепче болчу. Анан ошо айтылуу акыныбыз Байдылдар Сарногоев 50 жашында ашуудан берген отчетум деген китебин чыгарбадыбы? Анан мен дагы бул акыныбыз ашуудан отчетун берип атса, мен деле 50-ге чыгып атам. Белестен берсем болобу? Эми ашууга чыгыш кыйын деген таризде. Анан кийин Байдылдар Сарногоев агаман өзүм мындайча айтканда уруксат сурадым да. Сарногой уулу Байдылда ашуудан бердиң отчетту артыңан баруу мага кайда апкарыт жүрөк коркубу? Береги турган көрүнүп белестен берсем болобу деп, анан Белестен берген белегим деп китептин немесин атын ошондой кылып коюп, анан 1998-жылы 50 жашымда биринчи китебим чыгардым. Азыр ал китеп өзүмдө да жок. Ал белектерге берилип кеткен. Ооба, белекке берилди, анча мынча тыйынтып беришти. Жакшы. Андан кийин экинчи китебиңиз? Экинчи китебим анан могул карасам алдыга өмүр зуулап баратат. 2008-жылы эс алууга чыктым дагы, анан баягы 10 жылдык топтогондордун баардыгын жыйыштырып туруп, анан Бишкекке жөнөп, Бийиктик баспасына барып туруп, анан ал убакта Бийиктик баспасы эле, кийин Улуу тоолор болуп калды. Анан ушул китебим чыгардым. Бул да повесттерим, аңгемелерим, сатиралык аңгемелер, эскерүүлөр, тамсилдер, пародиялар бар да. Ушул китебимде. Анан бирок бул чакан эле болуп калды. Бир эле повестим кирип калды. Мына бийлик кумар деп атадым дагы. Ушул чөлкөмдө болуп өткөн Аксы Алабука, Чаткал чөлкөмүндө болуп өткөн эски тарыхый окуяларды өзүнүн ичине камтыды да. Мисалы үчүн ушу Алабука сайы деп коебуз. Мына ушул мен оң жагым ушул жерден көрүнүп турат. Ушул үйүмөн көрүнүп турат. Ушундай барсаңыз Атагазы, Ботагазы деген жайлоолор бар. Атагазынын булагы деп коет, Атагазынын үңкүрү деп коет. Андан ары Мискен, нары жак Мамек, Осолбек, Кочкор, Асан деп, Кулуке деп, ушундай улуу тоолордун аттарын, адамдардын аттарын атаган да. Анан кайсы жерине барсаңыз дагы мазар бар. Ушу адамдар коюлган мазарлары бар. Анан Атагазынын
Çanaşka açkan yerinde gün тийбес деп коет. Gün тийбесinin üstüne çıksanız çanaşka açkan yerinde büyüde kılıp üyülgen taş var дағы анын туу тигип койгон. Эми азыр мен көп жыл болду барбай калганыма. Ал туулар ошондой эле аппак болуп, немеси кеземеси агарып калган эле. Азыр билбейм, жагачыла калган болуш керек го. Büyüde кылып үйгөн ташты ошол жерге атагазынын сөөгүн, ботагазынын, иниси ботагазынын сөөгү коюлган деп элде айтылат да. Бийлик кумары деген китебиңизде ушул тарыхый окуяларды камтыгасыз. Ооба. Ал эми Сыр дүйнө деген китебиңизчи, мынакей 3-китебиңиз. Сыр дүйнө деген китебимде бул өзүм Сыр дүйнө менен сырдашуу деген ичинде философиялык ой толгоо ырым бар. Ошо мына биздин өзүбүздү курчап турган чөйрө, ааламдашуу, мына руханий байлыгыбыз жөнүндө өтө эле мондай материалдык байлыкты, мен өзүм материалдык байлыктан руханий байлыкты жакшы көрөм да. Өзүм ушундай анан ошолорду камтып, анан ошо сыр дүйнө менен сырдашып атып философиялык ой толгоо ырдыларымды бердим да, анан китебимиз Сыр дүйнө деп атадым да. Ошондон кийин китеп болуп чыкты. Мунун ичинде дагы повесттерим бар, аңгемелерим бар, сатиралык аңгемелер бар, анан ырларым бар, сатиралык ырларым бар, арноо ырларым бар, тамсилдер бар, анан пародиялар бар. Баардыгы ушунун ичинде камтылган. Жакшы экен. Ала ушул китептериңиздин ырларынан биздин Ала Бука районундагы акындар ырдаганбы? Ооба, мен мынагу Ала Бука районундагы 80 жылдыгына карата Ала Бука асыл турагым деген көлөмдүү ыр жаздым эле. Ушуну өрүктүлүк ырчы жигитибиз Замир Матбеков деген комузга салып ырдап жүрөт. Жакшы экен. Анан биягы Сахалин, биягы Москвадан бери ырдалып жүргөн менен бул ырдын автору ким экенин билишпейт экен да. Анан Замир эми үнү жакшы, комузу жакшы ойноп, ошол анча мынча жерге таанытып койду. Жакшы. Анан эми рахмат сага да ушу келип, анча мынча ушу таанытып, ушул ырдын автор катарын таанытып койгоңа да сага рахмат айтам. Кудай буйрса, ошол ырыңызды мен ушул видеосунун аягында коёмун. Ошол биздин ушу Жойберенттик акыныбыз ырдаган экен. Менде абамда бар экен ал ыр, мен алып монтаж кылып кошом, урматтуу көрөрмандар. Эми Кудай буйрса абазап айтсаңыз, биздин Кыргызстаныбыздын келечегине жаштарыбызга айта турган бир акыл насаатыңызды айтсаңыз. Анан Кудай буйрса дагы Аллах Таала өмүр берсе, дагы китеп чыгарам деген ниетиңиз барбы? Ооба. Эми 75 жашка келип калдым, аяк баягым карагача. Убак деген ушундай экен, зуулдап өтө берет экен. Эми жаңы жазылган чыгармаларым бар, ырларым бар, повесттерим бар, аңгемелерим бар. Ошо прозалар өзүнчө, кара сөз менен жазылган прозаны өзүнчө бөлүп, өзүнчө китеп кылып, анан ырлар түрүндө жазылгандарды өзүнчө китеп кылып чыгарайын, бир чыгарганда 2 китеп чыгарайын деген оюм бар. Эми Алла Таала малбет ага ден соолук берсе, тынччылык болуп турса, Кудай буйрса, бул ишке ашат деген ойдомун да, ишке ашырам деген ойдомун. Ишке ашсын ага. Биз ошого тилектешпиз. Жаштарыбызга бир кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Бүгүнкү күндөгү биздин өсүп келип аткан жаш муундар. Эми жаш муундарга айтарым, биз көп нерсе китеп окубай калдык дейбиз. Ал эми китеп окугандар бар, арабызда окурмандар бар. Алар мында кызыл калемди алып алып, түбүн сызып окуйт да. Анан түшүнбөй калган жерлерди кайра кайталап окуйт. Анан кийин ошол авторго баа берет. Бул жери жакшы, бул жерине сал натура кылып коюптур. Анан өзүнүн баасын берип, анан ошону өзү ошол окурмандын, автордун ою менен тиги окурмандын ою дал келгидей кылып неме кылат да. Өтө кызык нерсе да бул өзү. Мисалы үчүн ушу адам колуна калем алып кат таныгандан баштап эле жазып келет. Жазып келет. Бул түгөнбөгөн тема экен да. Поэзия деген өзү чалкып жаткан эле бир океан десем болот. Мына канчалаган жазуучулар чыкты, канчалаган акындар дагы эле жазып келет. Азыр деле жазып келет. Жаштарыбыз чыгып атат, жазгандар. Албетте эми
ар кимдин өзүнүн окурманы бар, ким кандай кабыл алат. Бирок жаштарыма айтайын дегеним, китепти окуш керек. Баары бир күнү болбосо бир күнү китепке кайтылып келебиз. Сөзсүз. Азыр мына телефон, башка нерселерге азыр кызыгып, убактылуу кызыгып атабыз, бирок китепке кайрылмайынча биздин аң сезимибиз өспөйт. Бул китеп менин жакыным, китеп менин акылым деп бекер айтылган эмес да. Баары бир китепке кайтылып келебиз. Ошон үчүн мына мектепте окуган жаш муундарга биздин жакшы жазуучулардын аңгемелерин кыска кылып манас атабыз баш болгон беришип атат дагы эле. Дагы көбөйтүп берсе, бул жаштарды тарбиялоо, коомду бир жакшы жакка буруу болуп эсептелет эле да. Жакшы экен аба. Кудай өмүрүңүзгө өмүр берсин, ден соолугуңузга ден соолук берсин. Уулуңуздун урматын, кызыңыздын кызматын көрүңүз. Сиздей аксакалдарыбыз бар экен, биздин Кыргызстаныбыздын келечеги бар. Мынакей бизге кеп кеңешиңизди айтып атасыз. Ушунчалык биздин жакан жупуну каналыбызга өзүңүздүн маегиңизди берип, өзүңүздү тааныштырып, китептериңизди тааныштырып, кенен сүйлөшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Өмүрүңүз узун болсун, жакшылыктарда жолугайлы. Асманда жарык деп чагылган, абанын тоосу жаңырган, бүйрүмдү барат кызытып, бүркүтү шаңшы баскадан, улуу тоонун койнунда улар укмуш сайраган, умаштай көзүң ачылат, ууртасаң тунук суусунан, калтырган бизге белеке, бабалар сага сыйынам. Тумар мисал денемде, бооруна басып жерене, ырыстуу элдин уулумун, ырларым өзүң жөнүндө. Тууруңа сеним бак конгон, туу болуп журтум коргогон, көз мончок тагып койсомбу, көз арткан душман көп болгон, күн тийбес жака кеткенче, күнүгө өтсен деп толгонум. Абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер, аламга бүгүн таанылып, алдыга кадам шилтей бер, абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер. Комузду алып колума, кооздугун ырдайм жеримдин, шак фазил чанаш зенгата, сыймыгы болгон элимдин. Кайнама мискин көк ала, каймактын эле өзүксүң, көркүңө көзүм тойбостур, көк таштай сулуу төрүңдүн. Меккеге барып не кылам, мекеним ыйык өзүңсүң. Мүшкүлсүз элим жатпаган, мүнүшкөр кушун таптаган, айгайлаган жоо келсе, ат жалыңдан уюктаган. Акыл ой калча баталар, акылдашып иш кылган, Бишкек жайыл соломо, ала букада туулган, алардын кылган эрдиги айтылып калган тарыхтан. Абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер, аламга бүгүн таанылып, алдыга кадам шилтей бер, абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер. Опсун акын Нурмолдо, ар күнү бизди колдоду, калк мурасын жыйнаган, Калмурат чыккан чоң жолго. Оз комузчу Шакеним таанылды бүгүн оң солго, Акылбек менен Түмөнбай алыска чуркар жол жорго. Керемет обон чыгарган, Кенжебек уулуң көк таштан, тууруна конгон куш болуп, туулган жериң даңктаган, кут болсун ушул кадамың, кур эмеспиз таланттан. Балыгың туйлайт бул күндө, ак балтыркан көлүндө, сууларың болсо бушкан суу, суурулуу агат өзөндө. Төрттүлүк малың жайнаган, төгүлүп жатат береке, кайтарат жерин сакчыдай, карагай арча беттерде. Канатың күйлөйт шуңкарың, кайберен жүрчү бийикте. Абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер, аламга бүгүн таанылып, алдыга кадам шилтей бер, абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер.
ынтымак бар, ырыс бар, ынтымактуу элим бар. Териме батпай сүйүнөм, тер төгүп жатса дыйкандар. Ынтымагырын ырдашып, тартиптүү өсөт жаш муундар. Суктантып тартат өзүнө, суу бойлой өскөн кайыңдар. Ала бука жеримде бейиштин ошо багы бар. Кемибей канча казгандан кендериң жатат чалкыган. Ар кандай айтсак жарашат, ата журт үчүн жаралган. Буурунан бийик асканын бозумчак кени табылган. Элине тийип пайдасы эмгектенип канчадан. Эңсеген жолдон тайбагын эгемен элим баргачам. Ириген деп табылды иштан бердиң алтыны. Ташыдан укмуш экен деп тааныштың ала буканы. Ачылбай канча сыр жатат, аңтарып көрсөк тарыхты. 4 мезгил келип жериме, төп келип турат жамалы. Ислам дини таркаган, ким билбейт Сафет буланды. Ырдайын дедим мен эми ырыска толгон жеримди. Чаначка куюп сууңду чаңкаган жериң жок эми. Орток бел турса кулпунуп ойлоймун бейиш жериби. Жылоолоп кыдыр жолдошуң жылына дайым өсөлү. О матың болсун түбөлүк, о мин деп бата берели. Ала букам гүлдөсүн, о мин деп бата берели. Абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер. Аламга бүгүн таанылып, алдыга кадам шилтей бер. Абасы тазаң атыр жел, ала букам асыл жер. Ала букам асыл жер.